Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Сиздер менен кайрадан көрүшкөнүздөн, экран аркылуу көрүшкөнүздөн аябай кубанычтабыз. Сиздер ийгилик жараткан болсоңуз аябай кубанычтабыз. Ал эми сиз өзүңүздүн ийгилигиңизден дагы аябай кубанып жаткан болсоңуз керек. Болгону максатыңыздан жазбаңыз, алдыга умтула бериңиз. Сизди алдыга түртө турган, жетелей турган нерсе бул сиздин максатыңыз болуш керек. Жана дагы сиздин үмүт кылган ата-эне бир тууган жакындарыңыздын үмүтүн актоого, аларды капа кылбаганга болушунча аракет кылыңыз. Ал эми сиз аны эгерде адам кааласа, айтат да, адам кааласа таштан суу, такырдан гүл чыгарат дейт. Ал эми сиз каалай турган болсоңуз, үйрөнө албай турган эч нерсе жок, кыла албай турган эч нерсе жок. Ал эми сиздин жаныңыздагы жакшы окуп аткандар, алар сизден эч кандай акылдуу эмес. Алардын эске тутуусу сизге караганда мээси жакшы иштейт эмес болгону ал маани берет, аракет кылат. Ал эми аракет кылсаңыз, баарын өздөштүрө аласыз. Сиз түдүнү билбейт элеңиз, аны үйрөндүңүз. Жөнүндө окушту билбейт элеңиз, аны үйрөндүңүз. Көп нерсени кыла албайт элеңиз, аны өздөштүрүңүз. Ошол сыяктуу кезектеги сабактар бул сизге мурдагы көп бир нерсени кыла алгандай эле мунун дагы ачкычын ачып кете бересиз. Ал эмесе сиздер менен өтүлгөн темалар баардыгы сиздерге тааныш, түшүнүктүү. Биз сиздер менен өткөн темалар I, we, they, he, she, анан to do, анан me, him, her, анан why, when, what, анан into, from, анан don't you work, doesn't you work, анан кийин walk, the am, pm, past, анан you work, don't you, анан to have, I have, do I have, анан кийин must, I must I. Бул экинчи формасы дагы бар. To have-тын дагы экинчи формасы бар. Анан биз өттүк, 80 сөз үйрөндүк. 80 сөз үйрөнгөндөн кийин фонетиканы үйрөндүк, анан to be-ни үйрөндүк, to be-ден кийин ing-ни үйрөндүк, анан dresder'аны үйрөндүк, анан can, may, passive voice-тан кийин perfect tense өттүк. Андан кийин perfect tense бүткөндөн кийин аны to be системасын жыйынтап коюп, анан керектөө биз предлогторду өттүк, предлогтон кийин заттошту өттүк, анан зататоштон кийин сынатошту өтүп, акыркы темабыз сынатош болду. Сынатош бул ошол нерсенин сын сыпатын төлөм формасын жөнгө кандай кайсыл деген суроого жооп берип, ошол жөнгө салат деп үйрөндүк. Ал эми сиздерге берилген тапшырма грамматиканы кайталашыңыз керек болчу. Аны азыр мугалимиңиз менен өтүлгөн темалар, акыркы темаларды, буга чейинки темалардын ар жеринен аралаштырып суроо берет. Сиз ошолорго жооп бериңиз грамматикага. Андан кийин туура эмес эчтерди ар жеринен аралаштырып суроо берет, ага жооп бериңиз. Экинчи, үчүнчү катарын кошо айтыңыз. Андан кийин топиктерди, what a world тексттерин, сизге берилген топиктерди өзөк айтасыз. Андан кийин girl meets boy текстин которосуздар. Демек ушуларды аяктагандан кийин, аяктаган болсоңуз, анда биз кийинки темага өтөбүз. Бул кийинки темабыз бул санатош деп аталат. Сан деген бул сандар менен байланыштуу. Санатош бул өтө жөнөкөй тема. Болгону эмне болот? Бул канчачы, анан канчанчы деген суроого жооп берет. Канча деген бул бүт баардык сандар. 100, 200, ар кандай оюңузга келген сандарды айта бересиз, бул сан. Ал эми канчанчы деген бул иреттик. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, жүзүнчү. Бул ошол Ч деген мүчөсү бар эреже. Бир сынатош жөнгө салат, андан кийин сынатош жөнгө салган нерсеси калган сандар. Бүт баардык аралаш сандар менен болгон мамилени жөнгө салат. Эми аңгысында 0 дегенди 0 дейт турбу? 0. 1 деген 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, анан 5, 6, 7, 8, 9, 10, андан кийин 12, 11, 11, 12, 12. Андан 13-төн баштап сиз тиин мүчөсүн кошуп кете бересиз. Мисалы үчүн 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ошон үчүн караңыздар, 13-төн 19га чейин бул teenager деген бар. Teenager деген бул ошол 13-төн 19 жашка чейинкилерди teenager деп коет. Мындай айтканда өспүрүм. Демек 13-төн 19га чейин teen деп кошот экенбиз. Ал эми 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 дегенди сиз тиге өзгөртөсүз. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ал эми 100 дегенди 100, 1000 деген 1000, миллионду million дейсиз, ал эми миллиардты billion дейсиз. Ал эми кошууну айта турган болсок, 2-ге 2-ни кошсоңуз 4 болот десеңиз, 2 plus 2 is 4. Же изден кийин equal дайсаңыз болот. Equal деген бул барабар деген сөз. 2 plus 2 is equal 4. Же жөн эле is 4 десеңиз да болот. Ал эми 4төн 2-ни кемисеңиз 2 болот дей турган болсоңуз, 4 minus 2 is 2. Же 4 minus 2 is equal 2.
equal айтсаңыз да болады, бұл айтпасаңыз да болады. Ал эми көбөйтүү деген бұл multiply деген сөз. 2-ни 2-ге көбөйтсөңүз 4 болот дей турган болсоңуз 2 divided by 2 is 4. Мындай айтканда passive voice 2 тарабынан көбөйтүлсө деп атат. Passive voice формуласы кетти, көрдүңүзбү? 2 multiplied by 2 is 4. Ал эми 4-ті 2-ге бөлсө 2 болот дей турган болсо 4 divided by 2 is 2. 4 2 тарабынан бөлүнсө 2 болот деген сөз мындай айтканда. Ал эми процентти percent деп айтабыз. Мисалы үчүн 0% болсо 0%, 10%, 10%, 15, 15, 100%, million percent кете берет. Көрдүңүзбү? Андан сырткары биз 2,5 дегенди билебиз да. 2,5 дегенди билебиз. Эми 2,5 дей турган болсоңуз сиз эмне кыласыз? 2 point деп кете бересиз. Point деген бул точка деген сөз да. 2.5 деген эле сөз. Ал эми сиз телефон номерди айта турган болсоңуз, телефон номерди айтканда сиздер кантип айтасыздар? Айтканда ар бирин өз-өзүнчө бөлүп айтасыз. 0, 7, 7, 6, 2, 6, 4, 4, 3, 3. Эми ушинтип айта турган болсоңуз, эмне кыласыз? Ар бирин бирден айтсаңыз да болот. Андан сырткары, эгерде могул 2 сан катар келип кала турган болсо, сиз double деп айтсаңыз болот. Мисалы үчүн 0, 7, 7, 6, 2, 6, 4, 4, 3. Көрдүңүзбү? Ал эми мына нөлдү англис тилинде O деп да айтышат. Мисалы үчүн O, 7, 2, 6. Мына нөлдү O деп да айтышат. 0 десеңиз, 0 десеңиз да болот, и O десеңиз да болот. Түшүнүктүү да? Ал эми сандарды айтканда, эсептик 21, 365 деп айта турган болсо, анда кадимкидей эле кете берет. Мисалы үчүн 21ди 25. Кыргыз тилинен түз эле которо бересиз. 21, 21. Ал эми 365 дей турган болсо, 365. Болгону эмне кыласыз? Сиз айтканда, мисалы үчүн 365 дей турган болсоңуз, акырында калган 2 санды бөлүп end деп айтасыз, жана деп айтасыз. Акырында калган мына 1дик, 10дук, анан мына 100дүк деген да. Бул деген эмне деген? Бул 1ден 5 бар, бул 10дон 6 бар, 100дөн 3 бар деген сөз. Демек, сиз акырында 10дук менен 100, мындай айтканда акырында калган 2 цифраны бөлүп end деп айтасыз. Мисалы үчүн 1250 дей турган болсоңуз, 1250. Көрдүңүзбү? Эми айталы 15572 дейле. Не эткен? 15,572. Көрдүңүзбү? 15572. Ал эми 808,600 дей турган болсоңуз, 808,600. Көрдүңүзбү? 808,600. Андан кийин 5,845,389 дей турган болсоңуз, 5,845,389. Көрдүңүзбү? Кыргыз тилде кандай болсо, орус тилде кандай болсо ошондой түз эле которо бересиз. Ал эми жылдарды айтканда 2ге бөлүп айтасыз. Мисалы үчүн 1991ди сиз 1991 дебеңиз. Не кыласыз? 1991 деп айтасыз. Мен төрөлгөм, мисалы үчүн 1991 деп айтсаңыз, I was born in 1991 дейсиз. 1996 болсо 1996. 92 болсо 1992. Ал эми мисалы үчүн туулганыңызды айтсаңыз, 22 январь 1990 деп айтсаңыз, мисалы үчүн the 22nd of January 1990. Демек, эмне кылат экенсиздер? Жылды бөлүп айтат экенсиз. Ал эми иреттик санатыштырууга келгенде бул эмне кыласыз? Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү деген сөз да. Мисалы үчүн биринчи деген first болот, экинчи деген second болот, үчүнчү деген third. А төртүнчүдөн баштап сиз мол th-ти улап кете бересиз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hundreds, millions. th бул ч дегенде, кыргыз тилиндеги ч. Ч деген мүчөнү берет. Ошо өтө жөнөкөй, өтө жеңил. Демек эмне кылдык? Биз сандар боюнча өткөндөрүбүз канча деген суроого жооп берет экен. 1ден 10га чейин, 12 чейин берет экен, 13төн баштап тин кошулат экен, 20, 30, 40 дегендерге ти өзгөрөт экен. Ал эми 100 дегенди билдик. Ал эми кошуу деген плюс экен, барабар деген из экен, кемитүү деген майнус экен.
Ал эми көбөйтүү деген multiply, бөлүү деген divide деген. Цифраны айтканда процент деп айта берет экенбиз. Ал эми телефон номерди мынанча бүтүн деп айта турган болсок, point деп айтат экенбиз. Телефон номерди бөлүп бир-бирден айтат экенбиз. Болгондо эки катар келип кала турган болсо, же үчөө эки катар келип кала турган болсо, double деп айтат экенбиз. Ал эми triple десеңиз болот, же мисалы үчүн 4төн 4 келип калса 3, 4 деп кое бересиз. 3, 4, 3, 4 мындай айтканда. Triple десеңиз да жакшы болот. Андан кийин цифраны сандарды айтканда акырына калган эки цифраны бөлүп айтат экенсиз. Ал эми жылдарды айтканда жылдарды дагы экиге бөлүп айтат экенсиз. Ал эми биринчи, экинчи деген first, second, third боло турган болсо, ал эми калгандарына TH мүчөсү уланып кете берет экен. Ушу менен биз санатош темасын бүттүк. Ал эми сиз эртеңки күнгө тапшырма өтүлгөн грамматикалардын бүт баарынын жаңыларын кошумчалап өткөн грамматиканын кайсынан кыйналса ошону кайталаңыз. Туура эмес этиш буюрса жетиштер болуп калды. Дагы кыйналган жериңизди кайталап туруңуз, жаңы сөздөр кошуңуз. Андан сиздер ушул жаңы сөздөрдү буга чейин көрүлгөн тексттен аласызбы, өзүңчө жаңы үйрөнгөн топиктериңизди кезиктеп кайталап, жаңы сөздөрдү кайталап турсаңыз жакшы болот. Андан кийин тапшырма сиздерге кечеки Waterworld текстин бири-бириңизди алмашасыздар. Ошону кайра даска чыксаңыз жакшы, карабай айтып бересиз. Анан супер Girl Meets Boy текстин кече токтогон жерден дагы 2 беттеги жаңы сөздөрдү билип келип, аны бул жерге кошуп которасыздар дагы, анан айтып бересиздер. Ошо менен бүгүнкү сабак соңуна чыкты. Тапшырмалар сиздерге түшүнүктүү. Кийинки сабакта көрүшкөнчө, ийгилик сиздерди ийгиликте гана көрүүгө биз куштарбыз. Ошону каалайбыз. Ал эми сиз аны каалаңыз, ошого жараша аракет кылыңыз. Ийгилик.